СТВ телеканалынын чыгармачылык тобу Суусамыр өрөөнүнө сапар алдык. Ал жерде эмнеке экенин билүү негизинде. Дүйнөдө кызыктырарбын дегендей биздин топ да сыйкырдуу кубулушка ээ болушту. Чөйрөнүндө мынакей төө ашууга чейин жерде кар 1-2 эле болсо, ал эми азыр мынтип 2 метрлик кар тирелип турат. Суусамырга кирип баратып, бул өрөөндүн туристтерди кызыктырган төө ашуу, лыжа тебүү, эс алуу аймагына да көз чаптыра кеттик. Айтсак, бул жерге дүйнөнүн булуң бурчунан миңдеген элдер келет экен. Ал эми баасы кардардын каалоосуна жараша болот. Белгилей кетчү жагдай, Суусамыр айыл аймагынын тургундары үчүн эс алууга бул жерде 50% кепилдик бар экендиги дагы маалым болду. Андан ары сапарыбызды Суусамыр айыл аймагынын кире беришиндеги кичи бизнес тармагына да токтоло кеттик. Эмне чукуруктар бар? Штабы 5 саат. Жок, килограмм. Эмнеге кетет? Тазага иштейбиз да. Кетер. Текшексиз деп кошулду. Борбор калаадан Суусамыр өрөөнүнө чейин 180 чакырым аралык. Ошол жолду кесип, мынакей биз Суусамыр өрөөнүнө дагы кирип келдик. Албетте, Суусамыр өрөөнүнө кирип баратканда дегеле бул жолдон өткөн ар бир жолоочу, ар бир киши сөзсүз түрдө көрсө керек. Жолдун четинде курут сатып, май сатып, кымыз сатып, жеке чакан ишмердүүлүк менен алектенип жаткан жеке ишкерлерди. Албетте, бул өрөөн жогоруда аталган азыктары менен мактанып келишет. Ал эми дал ушул жергиликтүү калк ушул куруттарын сатышып, кандай тиричилик кылышат? Анткени алар кыштын кычыраган суугунда, жайдын ысык саратанында дагы турушуп, баягы эмгек кылышат эмеспи? Дал ошону билүү негизинде биз атайын ушул сатуучу болсундан да сурап көрөлү деп чечтик. Негизи эле бул учурда ушул курут сатуу бизнесине качандан бери алектенип жана ушул ишмердүүлүк менен алектенгенден кандай тиричиликти багып дегеле кандай каражат табасыз мындан? Мындан каражат деген эмске оокатыбыз эми ошол жерге туруп. Өзүм канча жылдан бери берден турганын билбейм, ушу көп жылдан бери турушат, эжекемдер апамдарчы. А өзүм турганыма 5 жыл болду. Ошо 5 жыл аралыгында канчалаган кардарларды көрдүңүз? Анан ошол кардарлардын сурамы боюнча кайсыл азыктын азык жайында сезондук кымыз көп ашат. Мындай курт болсо дайым өтө берет, жайында деле кышында деле. Кышында кымыз көп өтпөйт да. Чаптаган кымыз чаптаган ачы болуп калат, ачысын көп ичпейт мындай. Москвага тияк алып кеткендер алып кетпесе, мындай көп алышпайт. Курттан каражат бир күндө 1000 сомдой табабыз. Жыл сайын канча эсептеген эмеспиз да. Күнүгө алганбыз, күнүгө пайдаланганбыз, күнүгө пайдаланабыз. Баягы мынакей бак жайындагы баягы бөлөккө таап сатпайсыздар. Кышында кычыраган суукта кантип сактайсыздар? Кышында жуук, негизи могу курттарды эме Суусамыр айылынан сактайбыз, бияка алып келип турабыз. Берден вагонго турганда жыл сайын негизи кышында эле 3 тонна көмүр жагып чыгабыз. Вагонго. Күнү түн иштейсиздер? Жок, түн эмес, күндүз эле. Канчадан канча? Эртең 8-9 ар кандай турабыз, эми ошондой убакыттан баштап эми кечки 11-гече эле 10-го чейин иштейбиз.
Ошентип көздөгөн жерге кирип келдик. Сусамырдын нур айылы тосуп алды. Болгондо да бизди таң калтырган бул мектептин алдында байланып турган ат болду. Эгерде Бишкекте билим алуу имаратынын тегерегинде автоунаа же велосипеддер болсо, бул жерде окуучулар мектепке минип келген аттарын токуп коюшкан. Сабакка барганда аттар көп болот. Классташтарым да ат менен келишет. Балдар ат менен келишет. Кээде жөө келем. Күн жылуу болгондо жөө келем. Мындай күн суукта, Сусамыр айында күн суук болгондо ат менен келем ушундай. Бул жакта негизи 200 түзүн жашайт. Чал, жаныш уруусу деп экиге бөлүнөт, эки аталык балдар жашайт. Кыскача маалымат берем. Туурабы? Чал уруусу, жаныш уруусу ошо жерде калган. Мына бардыгы эле ошо дыйканчылык менен, мал чарба менен элек болушат. Биздин съемкалык тобубуз мынакей Сусамыр айыл аймагына келдик. Бул жер чынында эле бул башкача планета же болбосо башка аймакка келип калгандай эле болдук. Анткени эртең менен келгенибизде күн чайыттай ачылып жылуу болчу. Анан ортосуна келгенден кийин Тунук айылына келгенде жөн эле суук болуп аткан. Ал эми Кожомкул айына кирип келсек, мынакей минтип кар жаап, мен оюмча азыр бир -18-20 градустун алкагында болуп жатат. Суук, чынында эле кычыраган кыш экен бул жерде. Анан дагы мени эмне таң калтырып атат, мынакей азыр сиздер көрүп жаткандай эле балдар бул жерде хоккей ойноп атышат. Чоңдору өздөрүнчө чогулуп алышып, ичара эртеңки улак болот экен, ал улакка даярдык көрүп атышат. Айтор өз ара кандайдыр бир өздөрүнүн ичара иштерин баягы талкуулап атышат дегендей. Негизи эле бул айылдын тургундары дагы суукка дагы чыдамкай калктардан экен десек дагы жаңылышпайбыз. Анан бул балдар жөнүндө кызыктарды айта кетсем, эртең менен окушат экен, ат менен барып, андан соң келгенден кийин үй чарбалыгына жардам беришип, кээ бири күрөшкө машыгууга барат экен. Машыгуудан чыккандан кийин мынакей минтип өздөрү кадимкидей эле ошол дүкөндүкүндө болгон клюшкаларды жасап алышып, минтип жасалма жолдо хоккей ойноп жатышат. Бул дагы болсо Сусамыр айылынын бир таң калтыруучу, кызыктыруучу көрүнүштөрүнүн бири болсо керек. Сусамыр өрөөнүнө кечке маал жеттик. Ал учурда улуулары малын жайлап, кичүүлөрү жардам берип аткан кез экен. Адылбайке өмүр бою Кожомкул айылында жашап, мал жан менен элек. Бекерден айтылбаса керек, ааламга жол айылдан башталат деп. Анткени айылда жашаган айыл жергесинин тургундары негизи эле жүрмөн келишет эмеспи. Мисалга ала кетсек, мынакей Сусамыр айыл аймагынын Кожомкул айылынын тургуну Адыл мырза эртеден кечке чейин булар дал ушул мал жанды баягы жайлап, короону карап дегендей ошол иштерин алектенет. Ал эле эмес, балдары окуудан келгенден кийин, баягы машыгуулары бүткөндөн кийин минтип атасына жардам берип турган учурда Адыл мырза азыр баягы ошол уйлар жайгашкан короону тазалап жаткан учур экен. Бизге Адыл мырза убакыт бөлүп койбойсузбу кичине? Негизи сиздин күнүмдүк саламатсызбы? Күнүмдүк жумушуңуз ушундай эле күнүгө эле кайталана береби же башкача болуп турабы? Ушундай эле күнүгө кайталама эле жумуш. Бизде мал чарбачылык көбүнчөсү Сусамырда. Өзүм ушул айылдын тургунумун. Ушул жерде оокат кылабыз мал менен. Базарга алып барабыз, малыбызды керектүү ушурда. Балдарым жардам берет школдон келгенден кийин.
Жылкыбызды ошо карышкыр күч болуп ошо алып алганбыз колго. Азыр ошо той маселеси кыйыныраак. Азыр ошо карышкырдан коркуп эле жылкыны алып алдык. Анан ушул үйдө мал менен эле алек. Ошо кышкысын, жайкысын жайлоого чыгабыз, бес айыбыз. Ошо күнүмдүк оокат көп сакталат да, той аябай эле көп дайындаш керек. Негизинде кыш оор бизде 6 ай кыш. Бизде ошол кыш күндө эле эмеси кетип баратат окшойт. Аз калды эми биз деле чыдасак жаз деле келип калар. Бу журуккар келип туруп таладан ошого төп чачып, эртең менен айдайбыз, кечинде бир төп чачабыз. Ayvere, karapet alıp çıkçı. Aktarı! Kaç otur. Uyda varken yoksa, Dülkünal'da varken benim takılır. Sarık payla koy çalda, karapet. Bu bir ak payla, ayva. Sıvılı taş malları. Ne balam bu kozunu albaysın mı? Ne? Tek tarabaysın. Ne? Apar orna sal. Atın çömünden tazıp kaldı mı? Çok. Bunday lat. Korkup kalgan. Жана айткам дайындан турдуз. Биз барган учурда айылдыктардын баарын дүзбөлөтүп, толкундатып жаткан айылдагы негизги кеп бул суусамырдын ынтымак кубогу үчүн өтө туруучу көк бөрү оюну экен. Ал жөнүндө да кененирээк айтабыз. Айта кетсек, ага келчү конокторго атайын даам татымдар даярдалып жаткан. Бакыт байкенин үйүнө да кирип калдык. Эзелтеден кыргыз эли конок келсе сөзсүз түрдө кой союп конокточу эмес беле. Ал эми суусамырлыктар сөзсүз түрдө суу көрөндө жашагандыктанбы айтор кайсы гана үйгө барба ашканасында басымдуулукту этке жасайт экенин жашырышпайт. Анан дагы бүгүнкү учурда биз 3 казан эт бышып жаткан, эт салынып жаткан жайга кабылдык. Бул эмне себептен десеңиз, суусамыр өрөөнүнүн кубогуна атташып көк бөрү боюнча турнир өткөнү жатат. Катышуучуларын, анын жеңүүчүлөрүн атайын дал ушундай таттуу эт менен кыргыз элинин эзелтеден келаткан ушул кең пейилдик сый көрсөтүш үчүн суусамырлыктар чоң даярдык көрүшүдө экен. Негизи эле кыргыз элибизде эзелтеден сөз бар эмеспи? Жакшы лакап бар, акылсыз казанды карайт, акылдуу отту карайт деп. Андыктан дал ушул отту дагы эттин бышышына от чоң таасир этет экени талашсыз. Ал үчүн атайын от жагып, аны дагы туура жагып, 3 саат бою этти эзилтпей туура бышырыш керек эмеспи? Негизи эле Сары Өзөн өрөөнүнүн борборунан орун алган суусамыр айыл аймагында 6 ай кыш, 6 ай жай болгондуктан бул жерде от жакканды
5 колдой билишет экен. Анан мага дагы алдын ала үйрөтүштү кантип от жагыш керек экендигин. Биз буга чейин практикада аз колдонсок дагы негизи эле ар бир кыргыз уулу, кыргыз кызы от жакканды билет эмеспи. Мына мен дагы азыр от жагып жаткан учурум эттин бышышына кандай болсо дагы салымымды коштум деген ойдомун. Койдун карчыгасы дейт. Мындагы сулуу стакандар. Аксакалдарга койдун мынакей жото жилиги, чүкөлүү жилик деп айтылат. Муну ар бир кыргыздын эле балдары билсе керек. Кашка жилик дейт. Дагы деле болсо ашканасына токтолсок, суусамырлык мырзалар мактанып келишет. Суусамырдын ар бир экинчи мырзасы, баласы, уулу сөзсүз түрдө кой сойгонду билет. Аны жилик дегенди устук кагандаганды билет деп. Ал эми мынакей биз азыр ошол этти бышырып чоң жоопкерчиликти алган Дастан мырза менен турабыз. Дастан, айта кетсеңиз, сиз негизи эле ушул койду сойгонду, жилик дегенди билесизби? Эгерде билсеңиз, сизге ким үйрөттү, кантип үйрөндүңүз? Биз ушу төрөлгөндөн бери эле ушул Суусамыр айылында чоңоюп, ушул жакта туулуп өстүк. Анан кийин эми бул ар бир кыргыздын эле мындай өнөрү болсо деле керек, жигитке мындай эт устакандап, анан этчилик дегенди билиш. Эми биз муну болсо аталарыбыздан үйрөндүк. Анан кийин ушундай жамандык, жакшылык, той топурларда ушундай байкелерибиз менен чогуу эт бышырышып, анан этчилик деп ошол байкелерибизден тажрыйба алып, ошол кишилерден үйрөндүк көпчүлүгү. Билбеген нерселерибизди кичинебизден эле атабыз айтып, мындай устакан болот, дегендей устакан болот, биле жүргүлө деп үйрөтүп кеткен. Жиликтерин атап бере алам. Кар жилик, жото жилик, жамбаш, кашка жилик, күң жилик, далы деп айтылат. Кабырга, арка 2 бөлүктөн турат, саптуу арка, канаттуу арка деп. Бул койдо 24 кабырга болот. 12 устакан болот. Бул устакандардын арасынан баягы аял кишинин устаканы өзүнчө, кыздын устаканы өзүнчө, анан кийин эркек кишилердин устакандары өзүнчө болот. Например, жамба эмени башты, анан кийин эми шартка жараша нерсе болот да, мындай тартканга жараша, мындай табакка жараша нерсе тартасың. Куймулчакты улуу апаларыбызга тартылат. Андан кийин жамбаш, андан кийинки эжелерге, апаларга ушундай тартылат. Аксакал кишилерге болсо бизде баш тартылат. Башка жото жиликти кошуп тартабыз, же кар жиликти кошуп тартабыз, же кабырга кошуп тартабыз. Ошентип мына Суусамыр өрөөнүндөгү кептерди чогултуу боюнча экинчи күндү баштадык. Эшик суук, кар лапылдатып дагы эле жаап атат. Ал эми биз калган үйдө жашоо таң эрте башталды. Саамал апа таң эрте эшикте экен. Негизи эле айыл жергесинде тиричилик эртең менен эрте башталат эмеспи? Азыр саат 8, ал эми Суусамырда кадимкидей малдарын жайлап, отторун жагып, кээ бири керек болсо мынакей эшикте карда сырткы тиричиликтеринде көрүп жаткан учуру. Анын бири мынакей Саамал апа экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айта кетсеңиз, негизи эле мынакей өмүр бою жашайт экенсиздер Суусамырда. Анан ушул аралыкта кандай өзгөрүүлөр болду? Эми Суусамырда азыркы эмелердин көп эле өзгөрүүлөр болду да. Эми чындыгында жалкоолонбосоң эле баардык турмуш болот. Мисалы мурункуга караганда мына бу жерге биз 30 жылдан ашык туруп калдык. Ошонун ичинде көп эле өзгөрүүлөр болду. Мондай союзду эме кылгандан кийин ар ким өзүнүн шартына жараша тиричилик кыла баштады. Азыр мен баардыгын эле айтам, эмгектен келе жалкоолонбогула, жалкоолук эч убакта эч эмеге алып барбайт депчи. Мисалы азыр салыштырмалуу мактанып кетсек деле болот. Ошо эме жерге кандай шаар тарапка эле тете болуп баратат да, жалкоолонбосо. Мына үй ичине деле ар кандай эмелерди, санузелдерди киргизип атат, топкаларын өзүнчө кылып атат, паровой коюп атышат. Мындай жакындап эле барат. Эмгектенсе көп. Мисалы жер иштесе андан көп. Эчтеле тиги эмелер жок. Балам болсо аракеттенет, мал сал кылышат, мал сал семиртет, байлайт. Анан малдарды баягы керек учурда эме кылып жиберет, ошо малы, жылкысын байлайт, койлорун байлайт. Иши мындай жатып калбаганга аракет кылабыз да. Ооба, ошондо ул келиниңиз менен турат экенсиз да.
Анан эртең менен келиниңизди жөнөтсөңүз керек уй саар. Ооба, анан кийин балдар барат да. Анан азырда мынакей уй саар мал болуп келиним келатат. Чакасын алып чыгып бередим. Барып уйун саап, эме аракет кылып, оокат кылсын. Ошо да андан башка эмне? Ал эми үйдүн кожоюну Адылбек ата уулу Бакыт менен короодо мал жайлап жүрүшөт. Ал эми жеңе уй саап атат. Айтор классикалык айылдын жашоосу. Менен турабыз, анан балдарыбызды мектепке жөнөтүп коюп эле уйга келебиз. Уйду бир азыр эми күн сууктугуна байланыштуу бир 10 чендерде саайбыз. Жайында болсо уйлар көп эле саалат, 2 мал саалат. Ал кезде сүтү көп учур болот. Азыр болсо кышында ушул эле бир эле мал саап алабыз үйдө. Бул сапарыбызды кантип эле Суусамырдын сыймыгы болгон Кожомкул музейине кирбей коелу. Бу жакта турган таштар Кожомкул айылынын Кожомкул музейинде жайгашкан. Бул таштар жайлоодон алып келинген. Бул таш Кожомкул атабыз 1914-жылы көтөргөн ташы Арамза жайлоосунда. Салмак болсо 600 кг. Муну ошо ат мамы болуп турушкен жайлоодо Арамза жайлоосунда. Ушул жайлоодон ушул жерге алып келген. Бул таш болсо 620 кг. Жоожурук өзөнү, Жоожурук жайлоосунда бул тарапта жайгашкан. Ал эми бул таш болсо Кожомкул атабыздын атасы Каба атабыздын ташы. Салмагы 1 тонна 274 кг. Кошумча айта кетсек, жакында бул музей Бишкекте да ачылышы күтүлүүдө. Музей Кожомкул атабыздын 100 жылдык мааракесинде тагыраак айтканда 1989-жылы ачылган. Ачылганына буюрса 30 жыл болуп калды. Мындай музейде буюрса спорт ордосуна дагы ачалы деген ойубуз бар. Саат 11 болду. Бардык элет эле Кожомкул айылында жайгашкан ат майданында. Бул ири мелдешти суусамырлыктар 1 жыл күткөн. Ер жигиттин кайраты, эбегисиз айбаты, эзелтеден көкбөрү, эрендерден таймашы, азаймаган айбаты, абалкадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Бөр оюну негизи мыкты кыргыз жигиттеринин оюндары деп келет. Бирок барыбызга маалым болгондой эле Азия чөлкөмүндө бул оюн дагы кеңири жайылган, бул оюн абдан ири ойнолуп келе тургандыгы дагы биз үчүн маалым эмеспи. Ал эми дал ушул Кыргызстандагы көкбөрүнүн же болбосо улак тартыштын өнүгүшүнө токтолсок, буга бирден бир себепкер бул айыл жергесиндеги болуп жаткан, көрүп жаткан аракет десем дагы жаңылышпайт болуш керекмин. Анткени азыркы учурда айыл жергесинде кыш болобу, жай болобу, айтор аба ырайдын абалына
карабастан 2-3 кишилер топтолушуп топ болуп көчө менен айыл менен аттанышып атаандашып бир өзгөчө азарт жаратышып келишет. Ал эми албетте мунун бирден бир себеби оюнчулардын же болбосо улакчылардын өзүнүн бул улуттук оюнга кызыгуусу жана экинчиден бул оюндун байгеси, анткени бул оюнда абдан кызыктыруучу жакшы байгелер коюлат эмеспи. Дал ушул себептерден улам Кыргызстандагы көк бөрүнүн өнүгүшү дал ушундай себептерге десек дагы жаңылышпайт болуш керекпиз. Кубоктун башталыш нерсеси негизи бул Сусамыр өрөөнүндөгү 6 айылдын улакчылардын демилгеси менен чыккан нерсе. Бул жерде талашып аткан нерсебиз ортодо Сусамыр атындагы кубогубуз бар. Кубокко тиешелүү дагы айыл өкмөтүбүздүн жардамы менен бир 15 000 сомдун тегерегинде акча каралат. Ошондой эле 6 айылдын 6 командасынан взнос катары 6 000 сомдон дагы акча бөлүнүп коюлат. Андан тышкары дагы демирчилердин коштоосу менен байге фондусу бир болжол менен бир 60-70 000 сомдун тегерегинде болуп ошол оюн өткөрүлөт. Биздин жаштар ар тармакта азыр эме кылып атышат, бирок эң өнүккөн көк бөрү болуп калды. Анан bundan башка волейбол менен, баскетбол менен, жайында футбол менен алек. Анан эң жаштарыбыз хоккей менен алек. Ооба, мен ошо улактын күйөрман катары, эң чыны күйөрман катары ар бир улакка келип катышам, аракет кылам. Бизде мындан тышкары да көп улактын түрлөрү эмеси турнири өтүп турат. Ошолордун ар бирине келем негизи шаарда. Жоопкерчиликти мойнума алам. Анткени буга чейин бул кубок Сусамырчы 5-чи иретте өтүп атат. Эң биринчи Сусамырга кубок келгенде ушул колустан түшүргөн финалга чыгып, ушул бир команданы утуп аламыз да, ошондо дагы ушул биздин айылыбыз, туугандарыбыз бизге ишенип аткан. Эми ушул ошондон бери мээнет кылып, балды, жаш балдарды өстүрүп, бүгүнкү форма тиктирип даярданып атабыз. Бир ай болду, ушул балдар өзүнчө биякта сбордо кылып, кичине болсо да аттар минип аткан. Анан бүгүн ушул атайын дайынданып келип, азыр финалга чыктык.
финалга жол керек командамен чыкты. Бул ушу самыр ичинде бир нече жолу чемпион болгон, ушу кубокту дагы бир нече жолу уткан команда болчу. Эми буюрса азыр бир нече убакыттан чыгабыз. Кайсар айылы 20 эле түтүн, ошондон Кудай куткылсын, ушундай чоң самырдын жылда кубогуна чыгабыз, ойнойбуз. Балдар жаш, айылыбыз ас эле, бир эле сыйынганыбыз эле ушу Тыналип Рустам бар, ошол эле сүйрөйт бизди. Ушу самыр өрөөнүндө бүгүнкү оюн уюштуулар март өрөөнүндө өтүп атат, 8-мартта ийгилик өссүн, бөдөрүштөр тышкары болуп, күчтүүсү утsun. Кырбас! Ал эми учурда биз көрүп жаткан бул оюн Суусамыр айыл аймагынын ынтымак кубогу үчүн өтүп жатат. Мында аталган өрөөндүн 6 айылынын улакчылары беттешүүдө. Суусамырдын биринчилиги үчүн өткөрүлүп жаткан оюнду буга чейин кубокту жеңип алган айыл уюштурушу шарт. Ошентип кезек финалдык оюндарга дагы келди. Мында 3-чү, 2-чи, 1-чи орунга атаандашуулар кирди. Oyuncu denge uşul bala tatuktu. Sebep degende Rustam düğünögö kökbörünü tanıtып atkан ulakçılardын biri uşul Suusamыр жеринен чыгып атат. Biz сыймыктанабыз жигиттер. Кырбаш командасына тапшырат биздин Кожокоевдун аксакалы Өмүржан байкебиз. Биринчи Текил Кожоков. Кымбаттуу агайын туугандар, алдыда жакшы сөздөр айтылып кетти. Кубок ар дайым ар бир айылда болуп турсун, ынтымак болсун, ат жалын сактасын, ар дайым ушундай жакшылыкта бөдөгүсү жок тартып жүрөлү. Жакшылык болсун. Кара, бери карап кой. Алланын мин сабына жүрмөр. Антондон келген туугандар өздөрү айтып, биринчи атайын байгез бар, айтып тапшырып койду. Эле туугандар. Жылдын 6-7 айын бороондуу кыш менен өткөргөн 6000ден ашык суусамырлыктардын бир күндүк турмуш тиричилигине мына сиздер менен бирдикте кабардар болдук. Эң таң калтырганды дал ошол кыштын бороондуулугуна, сууктугуна карабай алардын ар бири бактылуу. Анткени алар ар бири ынтымактуу биримдикте жашайт экендигине дагы баа бере алдык. Алардын үйүнө кирсең жылуу, меймандос калк экендигин дагы тастыкташты. Негизи эле ар бирибиз элет элине, айыл жергесине көңүл буруп, алардын жашоосуна кызыгып турсак, мен ишенем, келечегибиз Кыргызстандыкы али алдыда жана өнүгүүнүн жолунда деп. Анткени бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө биз өтө кызыктуу дагы бир элет элинин турмушуна күбө болдук деп ишенем. Жанар Эсенова, Рыскулбек Акматали уулу, СТВ.